Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Реформа партиясы Атамекен партиясы менен бирикти. Атамекен менен реформа партиялары биригишти. Алар 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого биригип барууну ниеттенишүүдө. Бул тууралуу журналист Жакшылык Бердибек уулу Facebook баракчасына жарыялады. 11 сентябрда эки партиянын лидерлери жана мүчөлөрү жолугуп сүйлөшкөн. 2 сентябрда парламенттик шайлоого биригип баруу боюнча сүйлөшүү жүргүзүшүп, бир пикирге келгенден кийин биригүү тууралуу чечимин жарыя кыла тургандыктарын билдиришкен. Москвада Оразайым Нарматованы кучактооло гүл менен тосуп алышты. 10 сентябрда Ички иштер министрлиги тарабынан Ош шаарындагы аэропорттон Москвага учаар алдында кармалып, бир нече сааттан кийин кое берилген активист Оразайым Нарматова учурда Москвага жетип, ал жактан мекендештер кучактооло гүл менен тосуп алышты. Бул тууралуу Оразайымды тосуп алган мекендештер билдирди. Эскерте кетсек, өз кезегинде Ички иштер министрлиги Оразайым Нарматованын билдирүүлөрүндө Кыргыз Республикасынын бийлигинин ишмердүүлүгүнө карата терс чакырыктарды жасаган белгилер бар экендигин айтып суракка алып кое берген. Оразайым Нарматова Орусияда иштеген эмгек мигранты. 2020 өткөн парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясынын алдыңкы ондук тизмеси менен шайлоого аттанган болчу. Адахан, сага шылтоо табылбай жатат эле. Бузукулук лексияңды улоо үчүн. Сен жоголуп, кулагыбыз тынчып да калган болчу. Оразайымдын бүгүнкү башына түшкөн жаман ишке 100% сен күнөөлүүсүң. Ашык эми жок 100%. Сени колдоймун, сенин ушакчы саясатыңды коргоймун деп ушундай болуп олтурат. Себеби ал чындыгында токтоло элек жаш кызда. Оразайымдын Москвада жатып алып сүйлөгөн сөздөрү кылмыш статьяларынын көп жерлерине туура келет. Мүмкүн ал эмне деп сүйлөп жатканын билбей улам эле тантырай бергендир. А сен саясаттагы качанкы какпаш баарын билип туруп, Оразайым кызым, сүйлөгөндө акырын байкап сүйлө. Эртең жооп берип каласың. Келечегиң алдыда. Азыртан эле балта чаап алба деген агалык, аталык сөздөрүңдү айтып турсаң, ал мынчалыкка барбайт эле. Эми болсо бийликтин кылганы шермендечилик деп сайрап чыктың. Оразайым менен Эмилди ала күч салып сүйлөтүп коюп, маашырлана курсант болуп олтурган сени кармаш керек эле. Жашы жете элек балдар кылмыш кылса закон боюнча ата-энеси жооп беришет. Ошонун сыңарындай саясаттын жытын да билбеген. Саясатка бир күн аралашпаган партияңдагы жаш мүчөлөрүң үчүн сен жооп беришиң керек. Адамгерчилик жүзөсүнөн болсо да. Эми чыгып алып бийликти коркутуп, Оразайымдан кечирим сурап, самолетко билетин төлөп жөнөтүп койгула дебестен, Оразайымга жолугуп, кызым, айткан калпыз сөздөрүң үчүн керектүү адамдардан, кыргыз элинен кечирим сура деп айтышың керек. Бийликке Оразайымдын кереги деле жок, коюп жиберет болуш керек. Бардык кесепетке чекчиңдеп жүрүп сен күнөөлүүсүң. Баскан изиңе чөп чыкпаган балекет адам экенсиң. Шамурза Бөрүкулов. Эмомали Рахмон мыйзамсыз каржынын эсебинен курал сатып алууну көздөп жатат. Тажикстандын президенти мыйзамсыз тармактарга салык салып, алардын эсебинен курал жарактарды сатып алмакчы. Мындай маалыматты Тажикстандан анонимдүү булак билдиргенин жергиликтүү басылмалар жазышты. 2021 жылдын август айында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн жана укук коргоо органдарынын көчүрмөн жөндөмдүүлүгүн күчөтүү максатында өзүнүн тегерегиндеги адамдар аркылуу тажик ишкерлеринин ыктыярдуу милдеттүү түрдө ай сайын түшкөн жалпы кирешелеринин 30-40%-ын финансы министрлигинин атайын эсептерине которууга чакырган. Рахмон бул долбоорунда кылмыш дүйнөсүндө четте калтырган эмес. Нарка барондор баалуу таштарды жана металлдарды, эл керектөөчү товарларды ташыган аткезчилер жана уюшкан кылмыштуу топторда мыйзамсыз кирешелеринин жана бүтүмдөрүнүн болжолу менен 25-30%-ын бөлүүгө милдеттендирилген. Ошондой эле президенттин жаңы салыгы Тажикстандын чегинен тышкары иштеген тажик ишкерлерине да тиешелүү. Схема төмөнкүчө банги картелдери, уюшкан кылмыштуу топтор жана чет өлкөлөрдөгү тажик бизнесмендери жеткирүүчү компания жана фирмалар аркылуу финансы министрлигинин эсептерине доллар жана евро менен акча жөнөтүп турушат. Бул акчалар ыктыярдуу элдин жардамы катары мамлекетке эсепке алынат. Келечекте Тажикстан Республикасынын өкмөтү жогоруда айтылган акча каражаттарына керектүү курал-жарак жана аскердик техникаларды алуу үчүн колдонот. Анонимдүү булак билдирген маалыматка караганда, Эмомали Рахмон 2020 жылдын 1 январына чейин кеминде $100 миллион чогултуу планын койду.
Андан тышкары тажик президенти үй бүлөлүк кеңеште банги заттарын ташууну жана аткезчиликти көзөмөлдөгөн туугандарына 50% чейин үлүштөрүн бөлүүнү буйруган. Бул Рахмондун туугандарынын нааразычылыгын жараткан, бирок алар баш ийбөөгө батынышкан эмес. Маалыматка караганда, тажик лидери жана анын командасы топтолгон каражаттарды Туркияда өндүрүлгөн дрондорду жана туркиялык, пакистандык, батыш жана орусиялык жаңы типтеги чабуулчу куралдарын сатып алууга жумшоону пландап жатышат. Булак TG Eurasia Check Today. Акаев: заман тез өзгөрөт. Суталинов менен Комгантиевдин сүрөтүн илип коюш керек. Эл өкүлү күч органдарынын жетекчилерин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген берени бар экенин эске алууга чакырды. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев күч органдарынын алдына УКМКнын мурдагы башчысы Мурат Суталинов менен экс-министр Молдомуса Комгантиевдин сүрөтүн илип коюуну сунуштады. Учурда парламент ички иштер министрлиги ондогон саясатчынын жана жогорку кеңештин депутаттарынын телефон сүйлөшүүсүн тыңшаганы боюнча укук коргоо органдарынын маалыматын угуп жатат. Азыр биздин укугубуз бар, баары мыйзамдуу деген жооп менен чектелдиңер. Бирок кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси бар экенин эске алып коюңуздар. Бийлик өзгөргөнү менен система ошол бойдон калат. Күч органдары адилеттүү иштөөгө аракет кылсаңыздар, УКМКнын мурдагы башчысы Мурат Суталиновдун түрмөдөн чыгып, Молдомуса Комгантиевдин мурдагы ИИМдин башчысы сабалып элден кечирим сураган сүрөтүн бул жерге илип коюш керек. Заман тез эле өзгөрөт. Ошондуктан урматтуу күч органдарынын жетекчилери, эсиңерге келгиле, саясий ишмерлерди аңдып тыңшагандан майнап чыкпайт, деди Акаев. Ошондой эле депутат 1 жыл мурун окуяны айтып мисал келтирди. 2020 жылы 18 февраль Садыр Жапаровго боштондук штабына тыңшоо коюлду дейт. 1 жыл мурун алар мындай ишти туура эмес деп айыптап чыгышкан. Келме кезек терме тезек деп коет. Ошондуктан адам укугун коргой турган баалуулуктардан тайбашыбыз керек, деди эл өкүлү. Бергилей кетсек, ИИМ октябрь окуяларын иликтөөнүн алкагында 1 ай бою жүздөй адамдын, анын ичинде саясатчылардын жана жогорку кеңештин 3 депутатынын телефону тыңшалганын билдирген. Булак, Спутник KG. Окумуштуулар тарыхтагы эң мыкты футболчуну математикалык түрдө эсептеп чыгышты. Оксфорд университетинин математика илимдеринин доктору Том Кроуфорд тарыхтагы эң мыкты футболчуну эсептөө формуласы менен эсептеп чыкты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, окумуштуу футболчулардын улуттук жана эл аралык сыйлыктарын, клубтар жана улуттук курама команда үчүн киргизген голдорун, дүйнөнүн эң мыкты оюнчусу номинациясындагы добуштардын жалпы санынын пайызын жана рекордтордогу эске алуу менен жок дегенде 2 жолу алтын топ сыйлыгын алган футболчуларды эсептеген. Жыйынтыгында дүйнө тарыхындагы эң мыкты футболчу болуп Манчестер Юнайтед клубунун чабуулчусу Криштиану Роналдо аталган. Ал 537 упайга ээ болгон. Экинчи орунду 503 упай топтогон ПСЖ клубунун чабуулчусу Лионель Месси элесе, Пеле 459 упай менен 3-чү орунга жайгашкан. Криштиану Роналдо алтын топтун 5 жолку ээси жана Чемпиондор лигасынын 5 жолку жеңүүчүсү. Ошондой эле Роналдо улуттук курама үчүн киргизген голдордун саны боюнча дүйнөлүк рекорддун ээси. Булак, Супер KG.